Умрага баргандар көбөйүп баратат дейт. Şu умрага сарптаган акчасын дейт, бе бечараларга, жетим жесирлерге, муктаждарларга берсе жакшы эмеспи дейт. Орозо айттан кийин 70 күндөн курман айт келет. Жылга айтат кээ бир динди түшүнбөгөн дин душмандары мынча мал жандык союп кан агызгандан көрө ошонун акчасыны жетим жесирге бирөөгө үй алып берип койсо, тиги эме алып койсо, башка кылса болбойбу экен дейт. Ушундай сөздөр угуп атасыңар да. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, кедей кембагал бечара Пайгамбар алейхиссалам заманында болгон. 14 кыл мурда Пайгамбар алейхиссалам сахабалардын арасында да бечаралар болгон. Колунда жок кембагалдар болгон. Пайгамбар жок, умра кылбай эле ушулардын курсагын тойгоз деген эмес. Курмандык кылбастан эле ушулардын курсагын тойгозуп кой деген эмес. Ажекем ушунча умрага барганынан көрө ошол акчаны дейт, паланча оорудун дарылап койсо, паланчага там алып берип койсо, паланчага бир сех куруп берип койсо, башка кылса антсе минсе деген сөздөрдү өтө көп угабыз да. Анын жообу, урматтуу мусулман бир тууган, ошол эле сурооду мен айтам да, сен 50 жылдык юбилейиңди өткөзбөстөн, 70 жылдыгыңды өткөзбөстөн, ден рождения кылбастан, ошонун акчасын деле сен бир ооруга, жетимге берип койсоң болбойбу? Сен деле Түркияга, Анталияга, Италияга, Европага, Дубайга барып жаңы жыл тоспостон, ошонун акчасын сен бир бечарага берип койсоң болбойбу? Той тамаша кылганда 7 жипке берген акчаңды 7 жетимге берип койсоң болбойбу? Урматтуу мусулман бир тууган, эгер каяктагы бир артисттерди чакырып, башкаларды жыгып той тамаша кылып атасың, канча исрафтарды кылып атасың. Тоюңа 300-500 адам чакырып, кафелерде бир адамга 1500дөн төлөп, ошону сен деле башкага айтпастан, сен ашандай эме экенсиң, патриот экенсиң, элди ойлойт экенсиң, ошо бир бечарага бир сех куруп, бир жесирге бир тиге турган машина алып берип койсоң болбойбу? Эмне үчүн келгенде эле сен анан курман айтка келгенде, умрага келгенде анан тилиң чыгып, умрадан көрө дейт, жетим жесирлердин акы жакшыраак го дейт. Сен тамекиңди тартпай, ошо тамекиңдин акчасыга бир жетим жесирге китеп алып берип койсоң болбойбу? Атың өчкөрө арактын түрү менен эжесин, сиңдисин, кээ бирлер мактанат, мен Франциядан алып келип иштейм дейт. Мен бир бадбакты көрдүм да. Өтө көрүңтүү. Паланчы иштейт, жытынан билет да дейт. Ошол конок келгенде ачсак дейт, ой, Франциядан алып келипсиң деп айтты дейт. Билип алды жытынан дейт. Сен ошо жытыны билгениңди жетим жесирге берсең болбойбу? Динибиздеги негизги болгон бул шаир исламдын эмеси белгиси бул. Эми келип курмандык эле көрүнүп калды сага. Шариятта жок 40-лык кылып атасың, 7-лик кылып атасың, 53-лик кылып атасың, кара аш деп атасың, агач деп атасың. Ошону сен кылсаң болбой беле? Байкуш тырмагынын киримин жоруп эме кылып, Аллах табарак ва таала ыйык жерлерге барып, Мадина Мунаввараны зиярат кылып, бир намазын минге жөрөткөн Меккеге барып бир умра аткарып келейин десе, ушуну көрүп калдыңбы? Умрага баргандардын саныдан көрө, жаңы жыл тосон деп баргандар 10 эсе, 100 эсе көп. Аны унчукпайбыз анан. Кайсы биздин ата бабаларыбыз жанагындай эме кылды эле, юбилей деп эле ойлогон эмени ар нерсени таап атат да булар. Бир маркум, Аллах таала рахмат кылсын, акыр кезде ибадатын кылып, ажыга барып келип, биздин эжебиз рахат ачылып өтүп кетти эле. Ошо эже менен сүйлөшүп отурсам, буларды ичкиликтен тыйышың өтө кыйын. Булар эч шылтоо таппай калса, чымын учса учканага деп көтөрөт. Дасторгонго келип консо, чымынын коңгонуга бир алып коет. Булар ар нерсе шылтоо таап иче берет дейт. Чындыгында ошондой эмес, урматтуу мусулман бир тууган. Биз кайда баратабыз? Кудайыма шүгүр, мана акыркы 10-15 жылда